Тегерек столдун күн тартибине кызматташтыкты өнүктүрүү жана билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган бир нече маселе коюлган. Алгач Россиядан, Италиядан жана Чехиядан келген коноктор бизнес жана билим берүүнүн өз ара аракеттенүүсү боюнча баяндамаларды жасашты. Развитие инновационной экономики, не просто экономики. Буга чейин Евразия чөлкөмүндө билим берүүдөгү жаңы инновациялык көндүмдөрдү өнүктүрүү максатын көздөгөн бир катар иш-чараларды өткөрдүк. Бүгүнкү тегерек столдагы билим берүү жана бизнестин өз ара аракеттенүүсүнө жаңы багыт берет деген ойдомун. Себеби учурда бардык тармак жаш, тажрыйбалуу кадрларга муктаж. Андай адистерди биргеликте иш алып баруу менен гана даярдай алабыз. Обсуждается, она чрезвычайно актуальная. Студенттерге сапаттуу билим берүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Ошол себептен Экспо Россия Кыргызстан 2022 көргөзмөсүндө бул тармакка өзгөчө көңүл бөлүнгөн. Тегерек столдун катышуучулары тарабынан бизнес жана билим берүү тармактары эр шарка киши алып барса, Евразия мамлекеттеринин ортосундагы дипломатиялык мамилелердин жаңы тепкичке көтөрүлүшүнө шарт түзүлөөрү айтылды. Жерде биринчи максатта ушу экономика багытында, бизнес багытында иштеп жаткан ушу жактагы кадрларды даярдаган университеттер биригип келишти. Экинчиден биздин дагы эл аралык биздин өнөктөштөрүбүз бар. Тармактык университет ШОСтун ичинде магистратура багыты боюнча ушу бизнес башкаруу деген багытта жана дагы бир 6 багыттын ичинде биздин кызматташтыгыбыз жүрүп жатат. Кесипкөй кадрларды даярдоодо университеттердин ролу чоң. Учурда жогорку билим берүүнүн тенденцияларын жана перспективаларын карап чыгып, бул тармакка инновациялардын натыйжалуу киргизүү зарылдыгы турат. Бул суроонун айланасында дагы талкуу болуп, аны чечүү жолдору дагы сунушталды. Площадканы түзүп берип жатат биздин жогорку окуу жайларга. Анткени Чехиядан, Россиядан, Турциядан, Италиядан келген өздөрүнүн кесиптештери менен инновация тармагында, илим тармагында өздөрүнүн тажрыйбасын алмашып, анан биздин студенттерди, педагогикалык жамаатты келечекте ошо өзгөчө белгилеп кеткенде инновация тармагынан кандай лабораторияларды ачыш керек, кандай бизнес инкубаторлорду ачыш керек, бизнеске кандай адистерди даярдаш керек, ошондой кесип боюнча биз өзүбүздү тажрыйба алмашууга даярдап жатабыз. Тегерек столдун жүрүшүндө Кыргыз экономикалык университети, Билим стандарт көз карандысыз аккредитациялоо агенттиги жана Россиядан келген ассоциациялар менен кызматташуу жөнүндө макулдашууларга кол коюлду. Автандил Бактыбеков, Чумой Исманалиев, СТВ.